Абдынасыр Токтогулот уулунун чарбасында Орто Азияга таанымал Арашан породасындагы асыл тукум койлорду багат. Койлор февраль айында төлдөп баштайт. Учурда малдын тоюдун күчтөп, эттүү кармап туутка даярдыктар көрүлүүдө. Асыл малга эс тарткандан бери ошо кызыгабыз. Акыркы ошо 5-6 жылдан бери ошо Арашан породасына аябай ошо басым жасап, бүгүн ошо кармап келатабыз. Өзүбүз ошо селекция кылып, алып сатып. Мунун баягы жөнөкөй койдон айырмачылыгы эми чоң болот экен. Өзүнүн темасы ошол баягы эт май багытында оор салмактуу. Анан жөнөкөй койлордон ошо чоңдугу менен, анан жана салмагы менен айырмаланат. Көрктүүлүгү менен айырмасы ошол. Жергиликтүү фермерлер көбүнчө кой, кочкорлордун санына эмес, сапатына карап сатып алышат. Арашан койлор элита жана супер элита деп эки топко бөлүнүп, баалары да кымбат. Жөнөкөй койлордуку азыр базар баасы менен 20-25 болсо, эми Арашандардын элиталарынын азыр баасы токтобой өсүүдө. Ар бир өзүнүн сынына жараша баалар кетип атат. $5000, $10,000 койдун санына жараша кетип атат эми. Мелге белгилүү болгон ошо алгачкы азыр кинестер китебинде катталып турат. 1.232 килограмм менен рекорд жаңыртып оор салмак боюнча. Ошонун аркасында ошонун балдары бар, мисалы, бир туугандары бар. Баяр, Лопес, ошо оор салмактуу да эми булар. Анан кийинки ошол Франкел болуп атат мындай азыр элдин баары ошого басым жасап. Ошо 80 линиялары жакшы болуп атат. Ар ким өзүнүн баягы табитине жаккан линиясын ар ким алып, жакшы бага алып селекция кылышып атат. Фермер 2022 жылы Ысык көл областында өткөн Арашан койлордун эл аралык кароо сынагына катышып, биринчи орунду ээлеп, баш байгеге коюлган жеңил автоунааны утуп алган. Ушул эле азыркы Арашандын эле селекция кылып келип атчан, акыркы ошо 4-5 жылдан бери ошо Арашан аталып, ошого басым жасап, ошо 2022 ошо өзү ошо выставкага катышып, жираф деген кочкорубуз бар болгон, ошо $20,000 сатканбыз. 161,5 килограмм менен эки тиштен рекорд коюп, Каракол Ысык көл жааматынан ошо баш байге алганбыз. Жигули семерка автомашинасын берген. Чарбада республикага таанымал кочкорлордун тукумдарын багып, алдыда өтө турган кароо сынактарга даярдыктар көрүлүүдө. Кыргыз койлор улам ошо жакшы кочкор кошуп, атайын муну эме кылдык эми. Атайын 60 баш коюп, ушуга Арашан кочкор кошуп, ошо өзүбүз кызыгып атабыз да, ушуну мен канча жылда ушуну селекция кылам депчи. Жөнөкөй койго эми таамай Арашан кочкор коштук быйылчы. Эми ушунун козларын чогултуп көрөлү деп. Анан нар жак бетине ошо жалаң Арашандардын элиталарын чогултуп атабыз. А бияк бетине ушундай койлорду чогултуп, канча жылда селекция кылабыз, көрөбүз да. Келерки жылдан баштап фермер Арашан койлор менен бирге асыл тукум жылкыларды багууну колго алууда. Норузбек Шабдонбек уулу, Орозбек Бейшебаев, Талас району.